Салый Ахматова 57 жылдан бери төрөт бөлүмүндө акушер-гинеколог болуп эмгектенет. Ал төрөт үйүндө жалгыз дарыгер болгондуктан дем алышсыз иштегенге туура келет. Ошентсе да аз айлыкка карабай талыкпай иштеген дарыгер быйыл айлык маянасы көтөрүлүп, мамлекеттен көңүл бурулуп жатканын айтат. Адегенде биз айлыгыбыз эптеп-септеп эле болчу да. Анан кийин апрель айынан баштап 27 000 акча алам. Бирок ошого жараша продуктум да кымбат болуп атпайбы. Но все равно ошол бизге стимул болду. Иштеге аракеттенип атабыз. Иштеп ушу жерде жакшы болсо экен, элдерге биз жакшы мамиле кылсак экенбиз, элген бизге жалып түшпөсө экен, аялдарга мамиле жакшы болсо экен деп ушуну ойлойбуз. Биздин сотрудниктер 10 сотруднигибиз бар. 4 акушерка дежурный, 4 санитарка, 1 старший медсестра жана хозработниктерибиз бар. 5,5 миң калкы бар Көпүрө базар айылында жалгыз гана үй бүлөлүк дарыгер эмгектенет. Татаал жана жоопкерчиликти талап кылган кесиптин ээси буга чейин 24 000 сом айлык алып жүрсө, апрелден баштап 37 000 сом ала баштаган. Апрелден баштап министрибиздин буйругу менен ошо дарыгерлердин дагы медайымдардын дагы айлыгы көтөрүлүп, биз абдан биринчи айлыгыбызды алганда тим эле сүйүндүк. Мурдакыга салыштырсам, ошо мен мурда колума ошо 24 000 алып жүрсөм, айлык көбөйгөндөн кийин ошо биринчи жолу баарыбыз чогулуп барып алдык да, ошондо 37 000 чыгыптыр. Ай деп тим эле аябай сүйүндүк да. Зарплата дагы, конечно, бул бир чети стимул болот. Көпүрө базар айылы жашоо шарты катаал аймакка кирет. Мындай учурда акылатчандар 20% үстөгү менен айлык алышат. Айдарали айлык бетинде мурун эле буга чейин эле көтөрүлгөнгө чейин 20% үстөк менен айлык алышчу. Ана апрель айынан бери айлык көтөрүлгөндө булардын дагы айлыгы мурункуга салыштырмалуу бир топ жогору болду да. Биз үчүн 2400 алып жүрсө, дарыгерлер азыр 3600, 1,5 миң сом үстөгө толуу аймак үчүн эле кошулуп атат да. Медицина кызматкерлеринин айлык маянасы буга чейин көңүл жылытарлык эмес эле. Мындан улам элет жерине кесипкөй дарыгерлерди жумушка тартуу көйгөй жаратчу. Эми айлык акы жогорулаган соң кесипкөй адистерди тартууга шарттар түзүлдү. Айылда дарыгерлер жетишпейт. Канча жылдан бери ошо өзүм жалгыз эле иштешке туура келип атат. Азыркы бизге катталгандардын саны 4388. Бул негизи 2 семейный врачтын нагрузкасы болуп эсептелет. Дарыгердин жоктугуна байланыштуу ушу жалгыз өзүм иштешке туура келип атат. Айлык акынын жогорулашы менен 690 дарыгер, 1718 орто медициналык билимдүү адистер мамлекеттик ооруканаларга тартылган. Министрликтин берген маалыматы боюнча бул саламаттыкты сактоонун артыкчылыктуу көрсөткүчү болуп саналат. Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги 2022 жылдын 6 айында 13655 дарыгери бул 10 000 калпка эсептелет. Жана 33510 орто медициналык билимдүү адистер жардам көрсөткөн, кызмат көрсөткөн. Бул өткөн жылга салыштырмалуу бир аз өсүш бар. Быйылкы жылдын 6 ай аралыгында медицина кызматкерлерине эмгек акы төлөөгө мамлекеттик казынадан 8 миллион сом акча каралган. Бүгүнкү күндө эмгек өргүсүнө чыккан акылатчандарга да көтөрүлгөн айлыктын негизинде төлөмдөр которулуп жатат. Гулера Нурболотова, Калмурат Мейманбеков, Талас району.